Аллах Таала мақтаулар жана пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға салам салаваттар болсын. Бүгін Аллах Таала берген тафиқы менен, нематы менен қыр хадис китебинен сабабызды улантабыз. Бүгүнкү ала турган хадисибиз 13-чү хадис. Бүгүнкү хадисибиз Анас ибн Маликтен келет. Анас ибн Маликти баарыңыздар таанайсыздар. Бул ансарлардан болот. Мадинада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Меккеде 13 жыл жашап, Мадинага көчүп келгенде, бунун атасы Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын алып келген динин кабыл албайт дагы Мединаны таштап Шамга кетип калат да. Алымдар айтышат, ошол Шамда Малик, анасынын атасы Малик ошол жакта каза болгон экен да. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келгенде качып. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келгенде жалгыз баласы болгон. Ушул баласын апасы кармап алып, ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мадинага келгенде Анас ибн Малик 10 жашта болгон экен да. Колунан кармап келип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга көрсөтүп, "О Мухаммад, мына ушул баланы сага тапшырдым, ушул бала сага кызмат кылат" деген экен да. Ошол убакыттан баштап Анас ибн Малик радhiyallahu пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөнчө 10 жыл кызмат кылган экен да. Ошол бая хайсият го, мен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга 10 жыл кызмат кылдым, мага бир да жолу "О Анас, эмне үчүн муну мындай кылдың, эмне үчүн муну мындай кылбадың" деп айткан эмес дейт да. 10 жашында иштеп кеткен. Ошо менен 20 жашка келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дүйнөдөн өткөн экен да. Ошон үчүн мухажирлерден эң көп хадисти риwayat кылган бул Абу Хурайра да. Мухажирлер деген баягы Меккеден Мадинага көчүп келгендер да. Ал эми ансарлар дейт, ансарлар деген ошол мухажирлерди тосуп алган Мадина элер да. Ансарлардан эң көп хадис риwayat кылган Анас ибн Малик болгон экен да. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям дайыма жанында кызмат кылып, буну берип коет, тигини жасап коет. Ушул нерсе кызмат кылып жүрүп, ошол ансарлардын арасынан эң көп хадисти үйрөнүп, риwayat кылган мына ушул сахаба экен да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга энеси келип, ушул балама дуа кыл дегенде пайгамбарыбыз дуа кылып, Аллахым бунун баласын жана мал мүлкүн көйт деп дуа кылган да пайгамбарыбызчы. Аллах Таала ушул пайгамбарыбыздын дуасын кабыл алып, Анас ибн Маликтин мал мүлк айы көп болгон дейт да. Узун жашаган дейт. Анас ибн Малик кээ бир риwayаттарда 103 жыл жашаган дейт. 103кө толуп анан өткөн экен да. Балдары, неберелери айы көп болгон дейт да. Балларынын балдары ушинтип 100гө жакын болгон дейт да. Небере чөйрөлөр болупчу. Ошон үчүн Аллах Таала береке берген да. Бирок алымдар айтат, ошо Анас ибн Малик аябай көркөм болгон дейт да. Себеби кээ бир сахабалар айткан дейт, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямдын намазындай намазды окуган бир гана ошол Анас ибн Малик деп айткан дейт да. Себеби Анас ибн Малик намаз окуганда туура дал пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай намаз окуса дал ошондой окучу экен да. Себеби 10 жыл кызмат кылганда дайыма жанында намазды кандай окуганын көрүп, ошол намазда турганда, нафилдерге турганда өзгөчө буттары шишип кетчү экен да. Анас ибн Маликтинчи. Бул нерседен түшүнөбүз, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям намаздарды узун окуган. Албетте парыздарды өзүнүн орду менен, нафилдерге келгенде аябай узун окуган да. Ошон үчүн намазды кыска окуу бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтүнөн эмес. Пайгамбардын сүннөтүнөн узун окуган. Биз парыздар тууралуу сөз болуп атабыз. Нафилдер келгенде Аллаху акбар, Бакара, Ал-Имрон, Ниса билесиңер, Ибн Масуд артында туруп жаш бала алсыздык кылган да. Пайгамбардын артындачы. Болбосо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол учурда бир топ жаш кылып калган да. Мына ушул Анас ибн Малик радhiyallahu риwayat кылат. Ошол хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ла юмину ахадум хатта юхибба ли ахихи ма юхиббу ли нафсихи" дейт да. Силердин бириңер өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынча толук ыйман ээси боло албайт да. Толук ыйманы толук момун боло албайт дейт. Хадис Бухари 13 номерде. Эми ушул хадисти карайык. Наваи рахимахулла ушул хадис алып келген. 13-чү хадис кылып. Ушул хадисте эмне айтат? Мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир мусулманга кааламайынча анын ыйманы толук боло албайт экен да. Карала. Эми ушул теринине кетели. Себеби эмне үчүн мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалаш керек? Азыркы учурда
Динсиздердин арасында башка мамиле кылганда мындай жүзү менен гана кылат да. Жакшы кийинип, жүзү менен жылмайып коюу бул маданият деп билет да. Жакшы учурашып коюу, кандайсыз, же болбосо саламатсызбы, же болбосо жанында орусча, англисче ар кандай жүзү менен гана жылмайып, жакшынакай салам берип койсо, мына ушул өнүгүү, мына ушул маданият деп билишет да. Бирок булар мамилени сыртында эле кылат. Жүрөгүнө барбайт. А жүрөгүндө Аллаху алам не болуп атат? Хасаттык, көрө албастык, жек көрүүчүлүк. А бирок исламда андай эмес экен да. Исламда сен башка өзүңдүн диндеш бир тууганыңа жүзүңөн дагы жана жүрөгүңөн да жакшылык каалашың керек экен да. Учурашканда эки мусулман учурашса, ошол учурашкандан баштап колдору ажыраганча күнөө төгүлөт. Жылмайып, мусулман менен учурашканда жылмайып караса, бул садака дейт. Хадисте билесиңер. Ал эми ошо менен кошо жүз менен гана учурашуу менен чектелбестен Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам алып келген ислам дини эң таза, тунук дин бул жүрөккө чейин кирген экен да. Сен башка бир мусулманга жүзүң менен эле жылмайып ошо менен чектелбей дейт. Сен жүрөгүң менен өзүңө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалашың керек дейт. А сен каалабайсыңбы? Анда сенин ыйманың толук эмес дейт. Аллаху акбар, кандай дин? Кандай дин? Биз баягы өзүбүздүн бир тууганыбызга диндеш эмес, кандаш бир тууганыбызга жакшылык каалайбыз го. Өзүм карындашым, бир тууган байкем деп каалайсың да. А Аллах Таала бизди кандаш эмес, диндеш тууган болгон экен да. Аллах Таала Куранда Худжрат сүрөсүнүн 17-inde "Иннамал муъминун ихва" дейт да. Чындыгында момундар, ыйман келтиргендер булар бир туугандар дейт да. Диндеш бир туугандар дейт да. Ошон үчүн алымдар айтышат, кандаш бир тууган жогору турабы, же диндеш бир тууган жогору турабы дегенде алымдар айтышат, албетте диндеш бир туугандар жогору турат дейт да. Себеби кандаш бир тууган дүйнөдө эле дейт. Дүйнөдө ападан, бир ападан же бир атадан, бир энеден болду. Дүйнөнү өтүшү менен эртең кыямат күнү душманга айланышы мүмкүн да. Бирөө ыйман келтирет, бирөө ыйман келтирбейт. Анда ал эртең кыямат күнү душманга айланат да. Ал эми момундар эртең кайта бунун махабаты кыямат күнү күчөйөт экен да. Эртең кыямат күнү достук эмне менен гана болот? Ыйман менен гана болот да. Ошон үчүн урматтуу туугандар, диндеш бир туугандык бул кандаш бир туугандан да жогору турат экен да. Себеби Аллах Таала бизди ушундай немет берген. Бизди ыйман менен бир тууган кылган да. Себеби билесиңер, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеге келе электе жахилият боорунда арабтар ушундай душман болгон. Бири-бирин көрө албаган, бири-бирин жек көргөн, аялдарды кордоп, көчөдөн өтүп атса, мелдешип кетип, аялдын боюнда бар аялды курсаган жарып, балабы же кызбы көрө турган болгон. Аялдардын баркы өтө төмөн түшүп, ушундай бир адам кызды боло турган болгон болсо, жүзү карайып, акылына кире электе жерди казып, тирилей көмө турган болгон да. Эркектерден надан болгон, аялдардын деңгели өтө төмөн болгон да. Бири-бирин душмандык болуп чачырап ушинтип турган. Бирок ислам дини келгенде ошондой чачыраган, душман болгон адамдарды ошол ыйман, ислам дини бир тууган болгон экен. Карагыла, Аллах Таала мисалы Ал-Имрон сүрөсүнүн 100-аятында силер дейт, башында ушундай бири-бириңерге душман элеңер дейт. Бирок Аллах Тааланын неаматы менен бир тууган болуп калыңар дейт. Диндеш бир тууган болуп калыңар дейт. Жана тозоктун оозунда турат элеңер, Аллах Таала силерди ыйман менен, ислам менен мына ошол тозоктон куткарды дейт. Аллах Таала ошондой чачырап турган араб элин, жалпы эле адамдарды ушул ыйман менен бир тууган кылган экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кайрылып атат: "Лау анфакта ма фил арди жамиан ма аллафта байна кулубихим" дейт. О Мухаммад дейт. Анфал сүрөсүнүн 62-аятында Аллах Таала айтат: "О Мухаммад дейт, сен дейт жер бетиндеги бардык байлыкты аларга сарыптасаң дагы, берсең дагы, сен алардын жүрөгүн бириктире албайт элең" дейт. Карагыла. Чындыгында ушундай, адам баласы канчалык дүйнөсүн сарыптаса дагы ошол Меккедеги жалпы эле адам баласын, душман болуп турган адам баласын бириктире албайт эле да. Бириктирсе да бир убакыт, бир ай, бир жыл, 2 жыл.
Бирок Аллах Таала бизди кыямат күнгө чейин бириктирип койгон да. Жада калса биз кыямат күнүнөн чектелбейбиз. Бейишке чейин барабыз иншалла. Бейиште түбөлүк бир тууган болуп калабыз да. Аллах акбар. Бизди бир тууган кылган эмне? Ыйман бул. Ыйман. Ким ыйман келтирди? Ким исламдын куругуна кирди? Бүттү, ал иншалла биздин бир тууганыбыз. Алхамдулилlah биздин бир тууганыбыз. Албетте кемчилик болушу мүмкүн. Албетте күнөөлөр жасашы мүмкүн. Албетте жана башка турамыз иштерди кылышы мүмкүн, бирок ыйманы төмөн болсо да мусулманбы? Алхамдулилlah биздин ал бир тууганыбыз болуп эсептелет экен да. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Маккадан Мединага келди. Келгенде эң биринчи эле мешит куруу менен алек болду. Андан кийин артынан келген, көчүп келген мухажирлер менен ансарларды бир тууган кылып койду. Бир тууганды билесиздерби? Бай биз бир тууганбыз го. Аларды мындай бири-бирине мурас бере турган бир тууган койду да. Маккадан бир сахаба келсе, баланча, сенин бир тууганың Мадинадагы баланча. Ошол сага Мадинада каралашып жардам берет дейт да. Ошондой бир тууган болгон. Жада калса ошолор ошол өкүмдү өчүрө турган аят түшкөнгө чейин алар бири-бири дүнө өткөзсө мурас бере турганга чейин барган да. Көрөбү? Ошол хадистердин биринде Табарайда келет, Абдурахман ибн Ауф Маккадан Мадинага келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Саад ибн Раби деген сахаба экөөнү бир тууган кылат. Саад ибн Раби Мадинага о Абдурахман ибн Ауф дейт. Мен алхамдулилlah колумда жок, жакыр эмесмин дейт. Менин колумда бар дейт. Алхамдулилlah менин эки жубайым бар дейт. Сен өзүңө жаккан ишарат кыл көрсөт, мен ошону талак бере, ошого талак беремин, эйдасынан чыккандан кийин үйлөн дейт да. Карагыла. Ушуга чейин барган экен да. Хадис Бухариде келет. Ошондо Абдурахман ибн Ауф айткан экен да, о баланча, сенин Аллах Таала жубайыңа дагы, мал мүлкүңө да береке берсин, мага эртең менен базарды көрсөтүп койчу деген экен да. Эртең менен базарды көрсөткөндө Абдурахман ибн Ауф жөнөкөй адам болгон да, содагер болгон да. Базарга барып, ошол Мадинадагы эң бай сахабалардын катарына кошулган экен да. Аллах Таала буга да береке берип, Абдурахман ибн Ауф да береке берген да. Ошон үчүн бул жерде бизге керек жер эмне? Ушунчалык махабат, ислам дини Маккадагы бир араб, Мединадагы бир арабты экөөнү бир тууган койгон да. Жада калса ошол бир тууганы үчүн мага бул анча жагы бербейт. Ушуну өзүм кутула албай жүргөм. Жо, эки жубайым бар деген да. Ошону бирөөсүн көрсөт, талак беремин, идадан чыккандан кийин иншалла үйлөн деген да. Карагыла, ушулга чейин барган. Жада калса хадис келип атпайбы? Өзүнө каалаган жакшылыкты бирөөгө кааламайынча толук ыйман ээси боло албайт деп атпайбы? Ал өзүнүн нафсына каалаган нерседен дагы жогорусун ага каалаган да. Карагыла. Себеби экөөнүн бирөөсүн көрсөтүп атпайбы? Себеби өзүнүн нафсына каалаган нерседен дагы башка бирөөгө жакшы нерсени каалаган да. Карагыла. Мына ушундай болгон. Дин аларды ушундай деңгээлге жеткирип койгон да. Момун адамдар бул жөн эле эмес. Момун адамдарды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи хадис сифаттайт. Номан ибн Башир риwayat хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат, бул момун дейт, булар бир дене сыяктуу дейт. Дененин бир бөлүгү ооруса, экинчи бөлүгү оорган сыяктуу дейт. Хадис Бухариде. Ошон үчүн жалпы момундар бир дене сыяктуу экен да. Эгер тишиң ооруса, башка денең да кыйналат. Бутуң ооруса, башка денең да кыйналат. Дал ошондой бир момун кыйналып атса, экинчи момун да кыйналат экен да. Чындыгындачы эмне үчүн? Себеби анын бир тууганы, диндеш бир тууган экен да. Ошон үчүн урматтуу туган, бул дин жөн эле дин эмес. Башка Абдулла ибн Амр ибн Ас риwayat кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким тозоктон алыс болууну кааласа, жана жаннатка кирүүнү кааласа, ал өзүнө адамдар кандай мамиле кылышты жакшы көрсө, башка бирөөгө да дал ошондой мамиле кылсын дейт. Карагыла. Бул дин эмне деген сөз? Бул деген сен кичилерден, улуулардан өзүңө жакшы мамилени каалайсыңбы? Улуулардан ой энем деп сени ызаттаганын каалайсыңбы? Кичилерден о байке урматтаганын каалайсыңбы? Жана кандай гана базарда болобу, көчөдө болобу, жумушта болобу, сага ушундай бир сылык, жакшы мамилени
каалайсыңбы? Сен дагы бирөөгө дал ошондой мамиле жасашың керек экен. Исламда жөн гана бир туугансың эмес. Сен бир тууган болдуңбу? Мамилени оңдо. Сен бирөөгө мамиле кылганда жөн эле өзүң каалагандай, өзүңдүн адеп аклагың төмөн болсо дал ошондой эмес. Өзүңө бирөө кандай мамиле кылуусун кааласаң, дал ошондой башка бирөөгө мамиле кылышың керек экен. Мына ислам ушундай экен. Хадис муслимде келет. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мусулман адам өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалашы керек экен. А кааламайынча ал албетте исламдан чыгып кетпейт. Мусулман бирок ыйманы толук эмес экен да. А качан өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааласа, анын ыйманы толук болот экен. Эми алымдар айтышат. Адамдар ушул башка бир мусулманга жакшылык каалоодо ар кандай даражада дейт. Ар кандай даражада дейт. Себеби баарыбыз бир эмеспиз да. Баардыгыбыз эле мусулманбыз. Бирок башка бирөөгө жакшылыкты каалаганда ар кимибиз ар кандай деңгээлде экенбиз. Алымдар ушунун 6 деңгээлин даражасын айткан экен да. Биринчиси, башка бир мусулманга жүрөгүнөн жамандык каалоо. Өзү мусулман, бирок башка бир мусулманга жүрөгүнөн жамандык каалайт. Ооруп калса экен дейт. Же бир иши жүрбөсө экен дейт. Кыскасы жаман нерсе. Алымдар дейт, бул бир ооздон арам дейт да. Себеби мусулмандын бул амалы эмес дейт. Экинчиси бир мусулман башка бир мусулманга жамандык каалабайт, ага жакшылык да каалабайт экен да. Ага жамандык каалабайт, жакшылык да каалабайт экен. Алымдар бул да арам дейт. Сен жамандык каалабашың өзү жеткиликтүү эмес дейт. Сен ага жакшылык каалашың керек дейт. Ал эми сен жамандык каалабайсың, ошо менен кошо жакшылык да каалабайсыңбы? Бул арам дейт да. Карагыла ислам. Аллаху акбар. Үчүнчү даражасы. Башка бир мусулманга жакшылык каалайт, бирок өзүнө каалагандай эмес экен да. Төмөнүрөөк. Түшүнүңөрбү? Башка бир мусулманга жакшылык каалайт, бирок өзүнө каалагандай эмес. Бул да арам экен. Башка бир мусулманга жакшылык каалайт, бирок өзүнө каалагандай эмес. Бул да арам экен. Себеби пайгамбарыбыз хадисте өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө кааламайынчы дейт да. А бул каалап атат, бирок өзүнө каалагандай эмес да, кичине төмөнүрөөк. Өзүнө каалагандайды каалаган жок. Ара көрө албай атат да. Бул арам экен. Үчүнчүсү, төртүнчүсү бир мусулман өзүнө каалаган жакшылыкты башка бир мусулманга каалайт экен, бирок кандай деңгээлде? Өзүндө бар деңгээлде эле. Ал эми өзүнүн ашып кетишти каалабайт экен да. Мисалы, өзү бир карапайым, жөнөкөй адам болгон болсо, мисалы шариатта динден илими төмөн болгон болсо, ошол бир тууганына дагы, тиги бир тууганына дагы өзүндө илим деңгээлинде өзүндө болушун каалайт экен да. Өзү дүйнө маселесинде өзү карапайым бир жер үйдө жашаса, анын бир особнякта жашашын каалабайт экен да. Туура өзүнүн деңгээлинде каалайт экен да. Бул дагы жакшы эмес экен. Бул да кемчилик бар дейт да. Себеби ал өзүнө каалаган нерсени башка бирөө каалап атат, бирок өзүнүн нафсынан жогору каалаган жок дейт да. Бул жерде кемчилик бар дейт да. Мисалы, өзү нафил намаз окубайт, тиги бир тууган дагы эптеп мен кандай жашасам, эптеп дүйнөдө мага окшоп өтүп кетсе экен дейт да. Бул дагы жакшы эмес экен. Бешинчиси, өзү каалаган, өзү жакшы көргөн нерсени башка мусулманга жакшы көрөт. Мейли ал илим маселесинде болобу, мейли нафил намаздарда болобу, өзүнө эмнени кааласа, мисалы өзү эмнени кааласа, илим ээси болушту кааласа, ага илим ээси болушту каалайт. Ушунчалык такыба болушту каалаган болсо, ага такыба болушту каалайт. Жаннат ээсинен болушту кааласа, ага да жаннатты каалайт. Тозоктон кутулушту кааласа, ага да тозоктон кутулушту каалайт. Ушундай эмнени кааласа өзүнө дал ошону каалайт экен. Бул машалла жакшы экен да. Мына ушул экен. Хадистеги мына ушул экен да. Өзүнө эмнени кааласа, мисалы өзүнө жок чыгар. Ошол сифат. Бирок ошону каалайт да. Мисалы биз такыба эмеспиз. Бирок такыбачылык жакшы көрөбүз. Эгер сен бир тууганыңа жакшылыкты каалап, бирок такыбачылыкты каалабасаң, аны бул жакшы эмес. Бирок сен такыба эмессиң, бирок
таква эмес болсоң дагы таквачылыкты жакшы көрөсүң, өзүңө каалайсың дал ошол нерсени башка бир мусулманга кааласаң, мына ушул жакшы экен да. Ушул хадиске дал экен. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, бир мусулман өзүнө каалаган нерсени башка бирөөгө кааламайынча толук ыйман ээси боло албайт деген хадис мына ушуга дал келет экен да. Аллаху акбар. Мына көрсөңөрбү? Алтынчысы, ушундай бир мусулман башка бир мусулманга жакшылыкты каалайт, ал өзүнө каалаган жакшылыктан дагы көбүрөөк, бийигирээк каалайт да. Мисалы, өзү бир илим ээси болушту каалабашы мүмкүн, бирок ал өзүнүн досуна чоң бир алым, илим ээси болушту каалайт. Байлыкка келгенде ушундай бир өзү миллионер эмес болушу мүмкүн, бирок ушул досум миллионер болсо болуп кетсечи деп дуа каалайт да. Мына ушул экен да. Бул эң бийик даражасы, эң бийик даражасы экен да. Өзүнүн нафсынан дагы ага бийик каалайт экен да. Жогору жакшылыктарды каалайт экен. Ал мейли диний маселеде болобу, дүйнө маселелерде болобу ушундай экен да. Эми маселе ушул каалоо бул важиппи же мустахаппы? Алымдар айтат, диний жакка келгенде, диний жакшылыктарды каалоо, мисалы жаннат ээсин, өзүнүн бир тууганын жаннат ээси болушун, бир илим ээси болушун, таква болушун, солих адам болушун каалоо бул важип дейт. Ал эми дүйнөлүк жакшылыктарды каалоо бул важип эмес дейт, бул мустахап дейт. Мисалы ал бай болушун, же өзүңө окшоп бир жакшы үйдө жашашын, же бир жакшы жумушка орношусун, же болбосо өзүңө окшогон бир жакшы солих жубайга үйлөнүшүн каалоо бул важип эмес дейт. Бул мустахап дейт да. Бул каалоо дагы кандай каалоо? Бул тил менен эмес, бул жүрөктөн экен да. Баягы ойлоп калбаш керек, өзүңдүн акчаңды бөлүп бер, жумушуңду бир бөлүм бөлүп бер, аны эмес экен да. Түшүнөрбү? Жүрөктөн каалайт экенсиң сен. Эң негизи сен жүрөктөн бир тууганыңа өзүңө каалаган нерсени, же өзүңө каалаган нерседен да бийик нерсени бир тууганыңа кааласаң жүрөк менен, алхамдулилlah ушул жетиштик экен. Сен өзүңдүн акчаңды бөлүп бериш, бул важип эмес. Бул жакшылык албетте. Белек болушу мүмкүн, бөлүп берсең, садака болушу мүмкүн. Бирок бул хадистеги каалоо деген эмне? Жүрөк менен эле. Жүрөк менен кааласаң, мына ушул хадиске сен амалган болот экенсиң. Бирок каалаганда кандай? Өзүңө каалаган нерсени, дал өзүңө каалаган нерсени башка бирөөгө каалашың керек экен. Мына ушул. Эми алгачкы өткөн сахабалар эми бул маселеде бизге жетиштүү үлгү да, урматтуу туугандар. Жетиштүү үлгү. Себеби мисалы карасаңар, алар бири-бирине жакшылык кылганда чындыгында биз чындап эле динди карманабызбы же карманбайбыз ойлоп каласың да чындыгындачы. Эми биз кыямат күнүнүн балдарыбыз да чындыгындачы. Анан биздин тегерек четибизде бизди дайыма жакшылыктан тосуп тура турган, бузуп тура турган, жаман багытка айдап турган шамалдар бар да. Өзгөчө азыркы учурда интернет деген, муруну интернет деген нерсе жок кезде Аллах алем эми айтып калат го, илгери биз бир тамак кылганда, ой, кошуналардын баардыгы жиналып келип ошол бир эле чарадагы тамагыбыз же казандагы тамагыбыз бир айылга жетчи же бир көчөгө жетчи депчи. Азыр бир казаныбыз биздин үй бүлөбүз жетип жатат азыр. Карагыла. Эми Омар ибн Хаттаб айтат, бир күнү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизге садака кылууну буйруду дейт. Анан менде акча бар эле дейт. Ушул күнү бүгүн мен ушул мага ушунчалык шанс болду. Дайыма менен Абу Бакр ашып жүрөт. Азыр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи мага садака кылышты бизге буйруп атат. Жок дегенде бүгүн ушул Абу Бакрден ашып кетейин деп акчасынын тең жарымын, дүйнөсүнүн тең жарымын алып келип туруп пайгамбарыбызга берет да. Бергенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи Омар дейт, сен үйүңө бир нерсе калтырдыңбы дейт. Дегенде Омар ибн Хаттаб, о Аллахтын элчиси, калтырдым. Канчасын калтырдың дегенде жарымын дейт. Ошентип олтурганда Омар ибн Хаттаб дайыма жакшылыкты Абу Бакрден калып кетет. Бүгүн ушул ашайын деп дүйнөсүнүн жарымын алып келсе, бир аздан Абу Бакр алда өзүнүн дүйнөсүн алып келет. Анан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Абу Бакр, сен үйүңө бир нерсени таштадыңбы, калтырдыңбы десе, ооба дейт да. Канчасын калтырдың десе, болгон дүйнөмдүн баарын алып келдим, үй бүлөмө Аллахты жана сизди таштадым дейт, калтырдым дейт да. Аллаху акбар, карагыла. Омар ибн Хаттаб ошол жерден дагы бүгүн ашайын дегем,
бүгүн аша албай калдым. Эч качан Абу Бакирден аша албайт экен деген экен. Абу Бакирден эч качан аша албайт экем деген экен да. Хадис Абу Дауд, Тирмизидеги урматтуу карагыла. Ушулар жакшылыкта жарышкан, бирок жакшылыкта Абу Бакир дайыма өзүп турган да. Жакшылыкта Абу Бакир дайыма өзүп турган. Мисалы, Жарим ибн Абдулла Бажали деген сахаба билесиңер, а? Ошол өзүнүн кызматчысын базарга жиберет. Бар бир жакшы бир ат алып кел депчи. Кызматчысы барат дагы бир атты караса, арзан экен, ат дагы жакшы экен да. Анан канча десе 300 дейт. Анан сүйлөшүп, ошол 300гө алып келгенде Жарим ибн Абдулла Бажали бул ат, бул андан да кымбат турган билет дагы, бая эсин чакыртат. Эси келгенде айтат: "Мен сага будан да көп берем" дейт да. Себеби сенин атың аябай жакшы экен. Бул ат 300дөн көп турат дейт да. Канча дегенде сага 400 берем дейт. Жок, сага 500 берем дейт. Бул ат андан дагы жогору турат, 600 берем дейт. Бул ат андан да кымбат турат, 700 беремин. Бул ат андан да кымбат турат, 800 берем деп дегенде баягы таң калган да. Себеби биз ушул нерсеге буйруламыз дейт. Карала. Ошентип баягы 300гө сатып алган аттын эсин чакыртып, үстүнө дагы 500 кошуп, ма деп берет да. Ма, карала. Биз азыр ошондой нерсени бирдекени арзан алып алсак, кой ушул жерден эртерээк кетип калайын. Бирдек болуп көрүнүп калбайын деп светофор кызыл күйүп турса дагы, ошол жерден машинаны катуураак басып көрүнбөй кетип калмакпыз. Ар кандай деңгээлде. А бирок бул издетип, чакыртып, жок бул атың кымбат, жок жетет десе да, жок бул атың кымбат деп үстүнө кошуп отуруп 800 жетилген экен да. Бул эмне? Мына чыныгы мусулман жакшылык калуу да. Балким тиги базарда билбейт чыгар. Базардын баасын билбеши мүмкүн. Бирок бияктагы сахабалар билет да. Билип туруп бизге арзан келсе, ой деп ала алабыз го, бирок жок тиги каалап аткан жок да. Жок, бул билбейт ат базардын баасын. Мен билем бул базардын баасын. Мусулман жакшылыкты каалаш керек деп туруп баягы базардын баасы менен берип койгон экен да. Аллаху акбар, каралды урматтуугандар. Мына ислам. Ошо урматтуугандар, мусулман дайыма өзүнө каалаган жакшылыкты башка бирөөгө каалап турушу керек экен. Ошон үчүн Абдулла Омар айтат, адам өзүнүн калтасындагы акчасын эч качан өзүнүн бир тууганынан жогору койбойт эле дейт да. Жогору койбойт. Бирок азыр ушундай заман болуп калды дейт. Адамдар дейт өзүнүн акчасын өзүнүн диндеш бир тууганынан да жогору коюп калды экен да. Ошон үчүн азыр карагыла чындыгында. Болбосо диндеш бир тууган дүйнөдөн дагы башкасынан жогору турат экен да. Бул исламда. Бирок ушул нерсеге канчалык деңгээлде амал жасап аткандар бар жогун бир гана Аллах билет да. Ислам ушул нерсеге буйруп эткен. Ошончалык диндеш бир тууганыңды жакшы көрүшүңдү, ага өзүңө каалаган нерсени каалашыңды, анын солих болушун, такыба болушун, жаннат ээси болушун, Куранды көп окушун, кыскасы динге тиешелүү нерселерди каалоо эмне экен? Өкүмү? Важип. Ал эми дүйнөгө тиешелүү нерсени каалоонун өкүмү эмне? Ал мустахаб. Ал важип эмес экен да. Се эмнеге мустахаб десе алынат? Дүйнө маселеси Аллахтын астында баркы жок дейт да. Ал эртең жок боло турган нерсе дейт да. Ал эми дин маселеси бул ахиреттик түбөлүк маселе болгондуктан бул аябай кымбат дейт да. Мисалы бир адамдын ыйманга келиши, адашуудан кутулуп туура жолго келиши, ахли сүнна болушу, сүннөт ээси болушу, бунун баасы жок дейт да. Ким баасын билет? Бир адамдын динге келиши, исламга келиши баасы болгондо канча турат эле? Бунун баасы жок да. Албетте бир үйдүн баасы бар. Бирок бир адамды хидаят келтирүү баланча турат деген суктар беле? Жок ал. Бул Аллахтын колунда нерсе, кымбат нерсе, бунун баасы жок. Ошон үчүн мусулман адам мына ушундай кымбат нерселерди өзүнүн бир тууганынан каалаш керек экен. Дуа кылышы керек экен. Себеби ислам дини бизге ушул нерселерди буйруган экен. Ислам дин ушундай таза дин. Жана бирөө айткандай, мен ислам динин ушул китеп окуп тааныдым, ошондуктан келдим дейт да.
эгер мен ислам динин мусулмандардын кылган нерсесин көргөнүмдө, анда балким келбейт белем деген да. Ислам дини ушунчалык тазалыкка, жакшылыкка буйруйт, ал эми биз мусулмандар жаман нерсени көргөзөбүз. Ошончо урматтуу туугандар, кайсы жерде жүрбөйлү? Базарда жүрөбүзбү, сапарда жүрөбүзбү, үйдө жүрөбүзбү? Колдон келишинче исламдын койгон талаптары менен жүрүш керек да. Исламдын койгон чыныгы кулук мүнөздү, чыныгы адеп акылакты, чыныгы жакшылыкты көргөзүп, мусулманга болгон жакшылыгын көргөзүп, бир денеде көргөзүп жүрүш керек. Мына ушул ислам экен да. Баракаллаху фикум.